Америкада эки кыргыз жигити каза тапты. АКШнын Филадельфия шаарында эки кыргызстандык жигит жол кырсыктын кесепетинен көз жумду. Окуя кечээ 3-мартта болгон. Пенсильвания штатынын полициясы 3 унаа сүзүшүп, анын айынан 20 жана 22 жаштагы жигиттер көз жумганын билдирди. Азырынча кырсыктын себеби айтыла элек. Ал эми АКШдагы кыргызстандыктардын социалдык тармактардагы тайпаларында каза болгондор Кыргызстандын жарандары экенин жазышты. Ошондой эле GoFundMe.com сайтында 2002-жылы туулган Актилек жана 2003-жылы туулган Төрөбектин үй бүлөлөрүнө көмөк көрсөтүү үчүн акча чогултулуп жатканы тууралуу жарыя пайда болду.